Кубанычка толгон жүздөр, толкунданган катышуучулар, өзгөчө сезимдер. Оор тагдырга кабылган аялдар абагында бүгүн майрам. Чүй облусундагы Аламбүдүн районуна караштуу Степное айылындагы номер 2 колонияда 8 мартка карата жаз сулуусу 2020 аталышындагы сулуулук сынагы жыл сайын өткөрүлүп келет. Сынакка катышкан сымбаттуу айымдар кадимки ырчылардан кем калышпай ырдап, бийлеп, сахнага полиэтилен баштыгынан жана кийизден өз колдору менен тигилген көйнөктөрдү кийип чыгышты. Ушуну менен 3-чү ирет жеңүүчү аталган Кундуз айым сынакка кызуу даярданганын айтат. Ал абакка адам өлтүрүү беренеси менен келип түшкөн. Дагы 5 жыл жаза мөөнөтүн өтөп бүтсө эркиндикке чыгат. Анын 13 жашар уулу бар. Бардыгы жакшы болсун дейм. Бул да Аллахтын сыноосу экен да. Кандай болот десе ошондой болот экен. Биз өзүбүздүн эмебиз менен жок экен да чыга албайбыз. Акча деле эме чечпей турбайбы анан. Эми үстүбүздө отурган чоңдордон суранабыз эми. Быйылкы жылы эми ушу балдары коргоо жылы деген эметип ошого карата кичине амнистия чыгарса эми кичине азаят элек дейм да, сурокторубузду азаят эле. Аталган абак-жайда жалпы 268 аял жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Майрамдык иш-чарада 63 айым үлгүлүү жүрүм туруму үчүн мактоого арзып, алкыш баракчалары менен да сыйланышты. Ошондой эле соттолгондор абактагы тигүү цехинде иштешет. Алардын колунан чыккан кийимдерди биздин базарлардан кезиктирүүгө болот. Акыркы убактарда таа жылы вирус кооптуулугуна байланыштуу бет каптарды тигип жатышыптыр. Иш күнү таңкы саат 8ден кечки 5ке чейин созулат. Буюрса 6 ай калды, 6 айдан чыгам. Чыгып эле мен ошо өзүм дагы ойлойм ушундай. Мен анткени биякта үйрөнүп алдым. Мен деле ошо сырттагылардай болуп эле мен дагы цех ачып, кыздарды ушуяктан чыккан кыздарды иштетип, ушундай эми оокат кылса болот экен деп түшүндүм. Мен ушуяктан тиккенди үйрөндүм, ушуяктан бычканды үйрөндүм. Могу тигичи болуп иштегенде любой аялга келсең, эмне менен отурасың десең, күйөөмдү ушинтип күйөөм мени сабай бергенден, күйөөм мага тынчтык бербегенден атайын эле өлтүрүп койдум, уже тажап кеттим дейт. Анан эми биякта администрациядагы ай сайын ушу интернеттагы балдарды ай сайын энелерин алып келип турат. Энелер ошо тигип атабарка деп коет, зарплата акчалай колуна бербейт. Ошол кашасын жазат, бирөөсү көйнөгүн жазат, бирөөсү самынын жазып, ошо балдарга 3 күнгө эмеге берип турушат. Номер 2 аялдар абагында балалуу энелер өзүнчө турак үйдө кармалат. Учурда бул жерде 7 балалуу эне жазасын өтөп жатат. Мыйзам боюнча наристелер 3 жашка толгондо энелеринен ажыратылып, туугандарына же балдар үйүнө өткөрүлүп берилет. А в зоне я уже 5-й год. Абакта отурганыма 5 жылга чукулдап калды. Бул жайда бизди жакшы карашат. Баламдын ден соолугу да жакшы. Буйруса ушул жылдын ноябрь айында эркиндикке чыгам. Алдыда бир топ жакшы пландарым бар. Только амнистию ждем здесь. Абак жетекчилиги жыл санап колонияга түшкөндөрдүн саны кыскарып бараткандыгын белгилейт. Айыпкерлер бул жайда бир кесипти өздөштүрүп акча таба алышат. Тажрыйбасына жараша айына 2000 сомдон же андан жогору айлык маян алышат. Алар темир тор артына жөн жерден кабылбасы анык. Соттор адатта өтө оор кылмыштар үчүн гана катуу жаза беришет. Жасаган кылмышы боюнча айыпкерлер өздөрү ар кандай пикирде. Көпчүлүгү бирөөлөрдүн бут тосуусунан улам кылмышка барганын айтып актанышат. Арасында күнөөсүн толук сезгендери да жок эмес. Иштеген аялдардан где-то 120-га жакын аял иштешет. Биздин аялдардын арасында аябай ушундай таланттуу адамдар көп, акындар бар, ыр жазышат. Буларга мындай айтканда идеяны берсең, бардыгын алып өздөрү андан ары өрчүтүп кетет. Бул нерсе кандай мындай орусча айтканда положительное воздействие. Абакта жаткан аялдардын басымдуу бөлүгү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгондор. Көпчүлүгү зонага түшүү үчүн атайын уурулукка барышат. Анткени алар үй жайсыз, сууктан чыгуу үчүн баш калкалар жайы жок адамдар. Андай аялдар башкалардын ачылбай калган кылмыштарында өз мойнуна алган учурлар да бар. Айымдардын эл аралык майрамына карата номер 2 аялдар абагында уюштурулган бул сынакка бир катар маданият өкүлдөрү катышып, айымдарга жагымдуу маанай тартуулашты. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамотов, Ньо ТВ.